Рахмат, Дастан Расбекович. Өткірбек Асылбекович. 2019 жылдан 26 айында Қырғыз Республикасының Жоғарғы Кеңесінің тоқтамы шыққан бұл КТ Мобайл бойынша түзілген уақытылы депутаттық комиссияның ішінен жиынтығы бойынша. Анда башқы прокуратураға бірнеше тапсырмалар берген. Ошолордун аткарыш жөнүндө айтып бериңизчи. Ал боюнча 3 кылмышчы козголгон. Бүгүнкү күндө бардык кылмыш иштери боюнча тергөө бүтөлүү экен, тергөөсү жүрүп жатат экен. Эсептөө палатасына дагы токтом менен дайындалган. Ал эсептөө палатасына жыйынтыгы чыга элек. Ошол негизинде бүгүнгө чейин бул созулуп келатат. Анын жыйынтыгы чыкса бардыгы боюнча биз тергөө органы тарабынан тийиштүү юридикалык баа берилет бардыгына. Кимге иш козголду эле? Жок, бул факты менен РП катталып атат 3 материал тең. Ошол боюнча жүргүзүлүп атат. Сизде анда толук маалымат жок экен. Дагы бир сыйра карап чыгыңыз ошол токтомдо. Ал жерде аябай жакшы анын корутунду бар. Корутундуна карап чыксаңыз, бүгүнкү күндө КТ Мобайл банкрот. 345 миллион сом акча бөлүнгөн виртуалдык уюлдук оператор 1,5 жылда иштейт деген иштебей калды. Орусча айтканда 345 миллион сом ветерге, кыргызча айтканда бекерге чачылды. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды, бирок иш козголгон жок. 1,5 жыл өттү. Бул боюнча карап чыгыңыз, бул 345 миллион сом акча менен эксперимент жасабайт да. Булар виртуалдык уюлдук аппараттар саламды ачты, салам алек салам болуп калды. 1,5 жылдын ичинде 18 миң абонент деген бул жок деген сөз. Бул 345 миллион сом акча, омин, Аллаху акбар, жок, өлдү. Экинчи бир кылмыш иши бар, сиздер козгоп, анан каржы полициясынан жөнөткөнсүңөр, 2 жылдан бери эч жака жылбай турат. Бул номер 150-18-111. Бул Phonex Сем Мобайлга, Сем Мобайлдын Нур Телекомго, Ошкага өтүшү, жыштыктардын өтүшү боюнча кылмыш иши козголгон, бюджетке 1 миллиард сомго жакын зыян келген. 2 жылдан бери эч жыйынтык жок. Ушул боюнча айтып бериңизчи, эмне үчүн 2 жылга чейин 1 миллиард сом зыян келсе, иш козголбой турат? Рыскелди Чынбекович, могу 345 миллион боюнча мен иштерди билем. Бул жерде Фин полициянын дагы тергөөсүнүн башчысы отурат, ал да жооп берсин. Азыр бүгүнкү күндөгү ушу статьялар боюнча козголгон кылмыш иштер боюнча мыналардын баардык кылмыш иштердин баардыгы ачык болуп кайрында окулуп атат. Баардыгы боюнча реалдуу чечимдер кабыл алынат. Соттун палатага дайындалган боюнча, соттун палатаны дагы биз суранабыз, эртерээк бүтүрүп бергилет. Урматтуу Өткүрбек Асылбек, сизге көп маалымат жок экен. Бакир Дулач, сиз жакшы билесиз. Сиз экөөбүз менин кабинетимде да сүйлөшкөнбүз. Айткан тергөөчүңүз. Айтыңызчы, эмне токтоп турат иш? Рыскелди Чынбекович, бул суроо боюнча сиз менен дагы фактлар боюнча сүйлөшкөнбүз. Бул жерде эки жактамалуу мыйзам болуп турат да. Биз ошол частотаны кайтаганга аябай аракет кылдык. Тергөөчүлөр менен группа түзүп алып, консультация кылып, 2016 жылы өкмөттүн токтому менен пилотный проект боюнча 3 частотага уруксат берилген сатканга. Ошондой 1 миллиардка жакын акчага сатылган. 3 эле частотага берилген да, жыштыкка. Анан ошол жерде башка жыштыкка пилотный проект менен сатылга мүмкүн эмес деп чыккан. Ошонун негизинде бир частота сатылып кетет. Сиз айткан. Сатылбайт да, бекерге берилет. Бекерге берилет. Бекерге Phonex. 1000 сомго берилди дейсизби? 896 миллион сом. Бирок мыйзам боюнча, мыйзам күзүндө келип атат, күчүнөчү. Бирок мыйзам боюнча жок, бул жерде биз ушул момент бизде аябай кармап атат да, спор. Мыйзамга да туура келип атат. Туура да келбей калып атат. Биз ошону азыр дагы кайрадан текшерип, чыгып атабыз. Эми бир граждандык негизде сотко кайрылып кайтарсакпы? Биз аябай кызыктарбыз. Кызыктар болсоңор 2 жылдан бери эмнеге иш жылбайт? Жок, иш жылган ошол юридикалык баа бере албай жатпайбызбы? 15 миллион доллар акча ортодон 10 миң болуп кетти, оп деп кетти. Ошолор отурат берди жүрөт. Эмнеге отургузбайсыңар түрмөгө? Жок, буга түрмөгө отура турган адам жок болуп атпайбы? Бул жерде мен сизге айтып атам, бизге кызыктырат, мен кызыктарбыз биздин служба. Ушуну частотаны кайра өзүнүн ордуна койгонго. Бирок азыркы кезде дагы бир консультация кылып иштеп атабыз. Түшүндүм. Өткүрбек Асылбекович, бир жигитиңизди жибериңизчи, мен сизге ДСП материалдардын баарын берейин. Жанагы Семи Мобайл менен КТ Мобайлдын директор бирлигиши Мамбет Акунов Нурбек деген.
Мына ушул баланын айынан мамлекетке 1,5 миллиард сом түшпөй калды. Мына коррупция, мына факт, мына акт. Факты бергиле, факты жатат. Иш жок. Рыскелдин Сыныбекович, сиздин фактыларыңызды түшүнтөм. Эми сиз дагы фактылар менен берсеңиз, тергөө ошончо тергөө фактылар аныктап чыксын. Айтып коюш оңой. Ушунча миллион мамлекетке зыян келди. Аны баары тактап чыгайлы, ошончо тергөө болуп атат. Фактын бериңиз, ошону көрөлү. Эгер сиздики далилденсе, ошонун баарын жоопко тартайлы андачы. Тергөө деле жөндөн жаткан жери жок да. Значит, экспертизада маселе болуп атат. Значит, мыйзамдарда маселе болуп атат. Ошонун жыйынтыгы менен бир актуал бир мыйзам чечим кабыл алынбай атат. Мунун баардыгы бизде окулат. Азыр бүгүнкү күндө кайрадан карап атабыз кече фактылар менен. Сизге түшүндүрүп атам. Ошо айткан фактылар сизге жөнөтөбүз, бериңиз, карап чыгабыз ошонун баарын. Кошумчалап коеюн. Сиз азыр мындай айтып атасыздар, Рыскелдин Сыныбекович. Биз атайын эле бекитип алып эле мунун баарын чыгарбагандай кылып атасыз. Иштеп атабыз биз дагы балдар дагы. Өткүрбек Асылбекович, сиздин орун басарыңыз Нурлан Дардаңов мага кат жазып атат. Ушул иш боюнча Дамир Сагынбаев кат жазып атат. 10 секунд. Исмаилов мага кат жазып атат. Сагынбаев мага кат жазып атат. Булардын баардыгы менде турат. Президентке дагы тапшыргам. Бирок иш жылбай атат. Мен ошону айтып атам. Сиз өзүңүз кызыктар болуп, кааласаңыз мен сизге берейин өткөр копиясын бар. Карап чыгыңыз. Бериңиз. Рахмат. Менин суроом аскер прокуроруна. Бул жыштык сатуудагы коррупция боюнча сиздер бир канча адамдарды кармадыңыздар. Байланыш агенттигинин экс чиновниги кармалды. Тиги ушул боюнча жалпы ущерб канча болуп атат? Анан алар айрым өкмөттөгү жогорку кызмат адамдарына дагы көрсөтмө берип атат деп атат. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Азыр бул кылмыш боюнча 5 адам камакка алынган. Тергөөнүн купуясы бар, мен бардык жагдайларды айтып бере албаймын азырынча. Ущербты да такталып атат азыр. Бирок өкмөттөгү жогорку кызмат адамдары сурак берип атат да, ошону айта аласыз да жок дегенде. Сурак берип атат. Түшүнүктүү. Менимче ушуну коомчулукка тезирээк жарыялап коюшубуз керек, анткени бул жерде миллиарддаган акча тууралуу кеп болуп атат. Сиздер өзүңүздөрдүн мындай коррупцияга каршы күрөшүүдөгү эркиңиздерди көрсөтүшүңүз керек деп ойлойм. Бизде Өткүрбек Асылбекович, жанагы мыйзамсыз байуу боюнча жалпы 17 адамга мамлекеттик чиновникке кылмыш иши козголгон дедиңизби? 19 РП катталган материалды атасыз. Камалгандары барбы жокпу? Камалгандар бар, камакта отургандар бар бүгүнкү күндө. Зилалиев мисалы, э? Зилаев ооба. Ошондо жалгыз Зилалиев Кыргызстанда азыр мыйзамсыз байоо боюнча бир эле ошол камалды да. Шадиев качып кетти. Ооба. Эми азыр ушул мыйзамсыз байыгандар өмүр бою мамлекеттик кызматта иштеп, бирок олигархка айланган адамдарга коомдо мындай жек көрүү, аларга иренжүү пайда болду. Ошондуктан мына күч органдары сиздер демилгени колдон чыгарып, эл өзүбүз күрөшөбүз деп жанагындай чакырыктарга барган учурлар болуп атат. Ошондуктан сиздер демилген алдырбай, бирок албетте мыйзам чегинде ошого катуу мындай киришпесеңиздер болбойт. Анткени азыр коомчулуктагы эң талуу маселе ошол болуп турат да. Сиздерде мына жогорку соттун төрайымы отурат, прокуратура, өзүңүздөр мониторинг жасайсыздарбы? Мына сиздерге болгон ишеним эл ичинде кандай? Акыркы бир жылда мисалы Генеральный прокуратурага, жогорку сотко болгон элдин ишеними кандай болуп атат азыр? Мониторинг жасайсыздарбы? Жанарбек Кубаныч, биз өзүбүзгө эмес бардык мамлекеттик структураларга анализ жасайбыз, бизге эле эмес. Баарыбызга канчалык деңгээлде ишеним бар экенин, жок экенин билебиз. Ошону менен катар эле прокуратура органдарга дагы ишеним бүгүнкү күндө биз каалагандай эмес. Коррупция жогорку деңгээлде деген мындай 5 ушул мамлекеттик кызматтарды айтып каласызбы? Биз жана докладта айтып өттүк, козголгон кылмыш иштери боюнча биз РП катталган кылмыштар боюнча айтайлы. Көбүнчө бизде мына жол министр, транспорт министрлигинде, билим берүү министрлигин көрсөтүп өттүк, экотек инспекцияны көрсөтүп өттүк. Булардын дагы деле азыр дагы текшерүүлөр болуп атат. Негизи биз ошолорго басым жасадык да. Ошо органдарда. Рахмат. Мына мен дагы бир жолу айтып өтөйүн, жанагы коомчулукта топ-топко чогулушуп, жанагы мыйзамсыз байыган чиновниктерге болгон мындай жек көрүүнү сиздер туура кабыл алып, ошолорго тескерисинче кызматташууга барып, ошондой бир иш кетиш керек деп ойлойм. Рахмат.